Саламатсыңарбы? Бүгүнкү тема геологиялык өнүгүү тарыхы, рельефинин калыптанышы жана тектоникасы. Кыргызстандын аймагы жайгашкан Тянь-Шань жана Памир-Алай тоо системалары байыркы архей жана протерозой замандарынан баштап кийинки неоген 4-лүк мезгилине чейин бир кыйла татаал геологиялык процесстердин элегинен өтүп, азыркы кездеги ар кыл геологиялык түзүлүштөгү рельефтин негизги фундаменттерине ээ болгон. Тянь-Шань тоо системасынын фундаменти палеозой заманында калыптана баштаган. Бирок геосинклиналдык режимдин башталыш жана аякталыш мезгилдери бирдей болгон эмес. Орогендик кыймылдардын жүрүү этаптары боюнча Тянь-Шань бир нече геологиялык структураларга бөлүнөт. Алар түндүк Тянь-Шань, ортоңку Тянь-Шань жана түштүк Тянь-Шань. Бул аттар мааниси боюнча физикалык географиядагы аталган аймактар менен дал келбейт. Геологиялык тарыхынын жана түзүлүшүнүн жакындыгына жараша бөлүнгөн. Географиялык түзүлүшү жана орогендик этаптары боюнча Алай-Түркүстан тоо системасы Тянь-Шаньга жакын. Ошондуктан ал система Какшаал тоо системасы менен бирге түштүк Тянь-Шань деп берилет. Түндүк Тянь-Шаньга Талас-Ала тоосу, Кыргыз-Ала тоосу, Суу-Самыр тоо, Жумгал тоо, Күнгөй-Ала тоо, Тескей-Ала тоо, Соңкөл тоо, Кара Жорго тоо жана башкалар кирет. Алгачкы палеозойдун башталышында палеозойго чейинки фундаментте каледондук геосинклиналдык ойдуңдар пайда боло баштап, Иле-Ала тоосунан түштүк жана батыш тараптагы кеңири аймакты камтыйт. Кембрийдин аягында жана Ордовиктин башталышында алгачкы каледондук тектоникалык кыймылдар башталып, биринчи көтөрүлүүлөр Макбал жана Бурхан эпогеосинклиналдык ороген бүктөлүү системасын түзгөн. Ордовиктин ортосунда Каратоо талас катталыш зонасы түзүлөт. Ордовиктин аягында жана Силурдун башталышында кийинки каледондук кыймылдардын натыйжасында Суу-Самыр, Кыргыз-Ала тоосунун борбордук бөлүгү, Чоң Кемин жана Жыргалан катталыш зоналарынын пайда болушу менен түндүк Тянь-Шандын геосинклиналдык режими аяктайт. Ортоңку Тянь-Шаньга Ак-Шыйрак тоо түйүнү, Жетим тоо, Нарын тоо, Көөлү, Көк Ирим тоо, Молдо тоо, Чаткал, Чандалаш, Пскем тоолору кирет. Алгачкы палеозойдо ортоңку Тянь-Шань геосинклиналдык алкактын чет жакасы болуп, чөкмөлөрдүн топтолушу улана берген. Силур жана Девондун биринчи жарымында ортоңку Тянь-Шандын көпчүлүк бөлүгүндө чөкмөлөрдүн топтолушу токтолуп, такталык жана жетим катталыш зоналары пайда болот. Соңку палеозойдогу орогендик кыймыл Талас-Ала тоосунун батыш жагында Чаткал, Кабак тоо, Ак-Шыйрак, борбордук Тянь-Шань ээлеген аймактарда өзгөчө күчөп жүргөн. Ошентип, ортоңку Тянь-Шань катталыш зонасы кийинки Каледон жана Герцин орогендик кыймылдарынын натыйжасында калыптанган. Түштүк Тянь-Шань Какшаал тоо системасын, Фергана тоо кыркасын, Алай-Түркүстан тоо системасын жана Чаткал Курама областынын бир аз бөлүгүн камтыйт. Соңку Ордовикте жана Силурда башталган Уралды, Батыш Сибирди, Казак майда дөңсөөлөрүн, Алтай, Тарбагатай, Жуңгар-Ала тоосун жана Памир-Алайды камтыган зор аймактагы геосинклиналдык режим түштүк Тянь-Шанды да кучагына алган. Ортоңку жана соңку палеозойдо жүргөн орогендик кыймыл Герциндик катталыш деп аталган. Герцин катталышы аяктагандан кийин Тянь-Шандын бардык бөлүгүндө Памир-Алай менен кошо тектоникалык режими платформаларга жакын бирдиктүү континенталдык массив пайда болгон. Перм мезгилинин аягына жакындаганда эле Герцин катталышы түзгөн бийик тоолор таркаланып, пенепленге айланган. Пенепленге айландырган денудациялык режим мезозой заманынан палеогендин олигоцен бөлүгүнө чейин сакталган. Мезозой заманынын Юра мезгилинде гана анча-мынча вертикалдык кыймылдар байкалып, азыркы мезгилдеги ойдуңдардын изи түзүлүп баштаган.
Тянь-Шандагы салыштырмалуу тынч абал палеоген мезгилинин аягына олигоценге чейин сакталган. Палеогендин соңу олигоценде мурда түзүлгөн ойдуңдар ийилип, төңсөөлөр көтөрүлө баштап, бүткүл Тянь-Шанда дифференцияланган кыймыл башталат. Ошол мезгилден баштап Тянь-Шань жаңы орогендик кыймылга дуушар болуп, мурда түзүлүп, кийин талкаланып, түздүккө айланган структуралар эски изүү боюнча улам күчөгөн вертикалдык көтөрүлүүгө учурайт. Тянь-Шандын чет жакаларындагы жана ички ойдуңдарындагы чөкмөлөр башында майда фракциялуу болуп, кийин алардын курамы улам ирилене баштагандыгы күбө боло алат. Вертикалдык көтөрүлүү процесси неоген жана 4-чүлүк мезгилдеринде улана берип, Тянь-Шандын байыркы структурасын бузбай, жалпы көтөрүлүүсүнө алып келген.